Bilesizби? Силер мигранттар Кыргызстанга 2,5 миллиард доллардан ашык бир жылда киргизесиңер. Кумтөрдөн берген акча андан аз, урматтуу бир тууганым. Ошол 2,5 миллиардтын тең жарымын биз тойго кетиребиз. Тагыраагы туалетке кетиребиз. 10 миллион долларга бир мектеп курулат. Сонун мектеп, 10 миллион долларга. Чоң мектеп курулат. Biz bir жылда жүздөгөн мектептерди, жүздөгөн бала бакчаларды биз жөн эле жеп көчөгө таштап атабыз, урматтуу бир тууганым. Бизде аң сезимде революция жок бизде. Биз тыйынды таап атабыз. Тыйынды каяка жумшаган маселеге келгенде пайгамбардын үйрөткөн жолунан алыстап кетип атабыз биз. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сен тыйынды каяктан тапканыңа суроого жооп бергенде эле кайсыл жерге жумшаганыңа жооп бересиң" дейт. Ушундай урматтуу бир тууганым. Курсак тойгузуп, ата-энең ыраазы кылып акча салып тура бересиз, туруп ал жей берет, тойго барат, көлгө барат, сен барганда акчанын баары жок болуп калган болот, сен убактың ысырап болгон болот. Убактың ысырап кылба сен. Тапкан акчаңы, бул акчаң өмүрүң сен. Өмүрүң ысырапка жумшабастан ошону апарганда туура аракетин көрүш керек. Сен оку, изилде, башка кыл, проект кыл, атаңа, ата, мен ушул жерде 10 жыл жүрөм, 20 жыл жүрүп тапкан тыйынымы сен мага деген жер ал же башка бир нерсе кылып мага жардам бер. Анан качан чындап муктаж болгондо мен сени бага турган болоюн. Ата, садагың кет, ата деп атаңа түшүндүрүп айт. Атаң тойлорго 5 сомдон кошуп отуруп, сен барганда мурдушун тыгып отурбасын. Жок деген 2 эчки алып койсун сен атаң. Эчки туйт эгизди, 2 жылда 8'di, анан барып эчкиге бай болуп кетесиң дагы. Жок деген сүт менен башыңы балаңа бага турган болосуң. А биздики кандай? Иштейт, Орусияда иштейт, Кореяда, Казакстанда. Акчаны жиберет, барганда акча дагы жок. Сен чөнтөгүндө акчаң 1 жылга жетет, 1 жылдан кийин тиктешип отуруп каласың болду. Атаң азыр жаш. Атаң азыр ким койсоң дагы үйлөнгөн жер апаңа чыдап коюп. Ал мен бак дейт. Ал сага муктаж эмес азыр. Сен күчтөн кетип, жашың өтүп, айылга барганыңда, атаң сага чында муктаж болгондо, сен ага жардам бере албай калгандан коркуш керек, урматтуу бир тууганым. Азыр ал өзүн өзү баксын. Ал сенин акчаңы үнөмдөп, сага жардам бере турган болуш керек, урматтуу бир тууганым. Барганда бир ишканаң болуш керек, башка болуш керек. Мына келатканда айтып келатам, мына дараткананы көрүп атабыз биз. Ушунда эмнеге барып дараткана курбайсыңар? Суу самырга дараткана курса болот, 15-20 мисалы үчүн. Ар бир мисалы үчүн 2 километрге бирден. Ош-Бишкек жолуна курса болот, көлдүн боюна курса болот. Арабтар келсе сурайт, досторум бар. Эмне аялың менен келбейсиң десем айтат, аялым алып келсем туалет жок силерде дейт. Кырчынга чейин барабыз, дараткана жок. Ал жолугу менен кыйналат, только Бишкектин деле даратканасы жыргаткан эмес, урматтуу